Бизнес проекттин бүгүнкү чыгарылышында биз Кыргызстандагы өзгөчө, уникалдуу, абдан кызыктуу бир бизнес жөнүндө сөз кылабыз. Бул шайлоо бизнеси. Мынакей 2015 жылдын күз айларында дагы бир парламенттик шайлоо Кыргызстанда өткөн турат. Деги эле ушул шайлоолорго канча каражаттар чачылат? Мына ошол шайлоо компаниялары канчага турат? Биздин саясатчылар, саясий партиялар өздөрүнүн пиары үчүн канча каражат жумшап жана анын эффективдүүсүн санашабы? Бул туурасында биз бүгүн Кыргызстандагы пиарщиктердин бири Азим Азимов менен маек курмакчыбыз. Азим Азимов, пиар-адис, ишкер, Media Kitchen компаниясынын негиздөөчүсү жана директору. Азим өзү жөнүндө жөн гана бактылуу адаммын, анткени сүйүктүү ишимди таптым дейт. Сүйүктүү иши болсо пиар, а пиар-адистин негизги иши рекламалоо эмес, кардардын сүйүүсүн ойготуу дейт. Азим Кыргызстанда саясий пиар рыногу коңшуларга салыштырмалуу активдүү өнүккөнүн айтат. Бир жылдан бери эле го дейм менимче, же мага эле ушундай сезилип атабы, мисалы үчүн региондорго чыксак деле, шаар ичинде деле партиялардын, айрым бир партиялардын активдүү өздөрүнүн рекламалоо процесси эртерээк башталды да, мурдагыга салыштырмалуу. Бул шайлоонун алдына даярдык мындай эрте башталгандай сезилип атат да, же чыны менен эле ошондой мага эле таасир калтырып атабы, же чынында эле ушул тенденция байкалып атабы? Азыр мына байкап көрсөк, Бишкекте эле мисалы 4-5 партиянын жанагы билборд деп коебуз, рекламный щит, ошол илинип турат плакаттары тиги шаардын ичинде. Ал жерде 4-5 партия бар. Бирок мен ойлойм да, ушул партиялардын мисалы 4-өө тең, 5-өө тең шайлоого барышпайт. Булар деген дагы биригишет, алардын 2-3 партиядан дагы бир партия балким түзүлөт, бир партиянын активи башка партияга өтүп кетет. Ошондой нерсе болушу мүмкүн да. Ошон үчүн ушундай мага сезилет да, бул саясатчылар, бул партиялар тиги жарандарга же шайлоочуларга пиар кылбастан бири-бирине пиар кылып атат да. Мына мен момундай деген партиям бар, мен момундай деген байлыгым бар. Мына биз бириксек, момундай тиги кандайдыр бир натыйжага жетишсек болот деп. Ошолдун бир кандайдыр белгиси болуп атат да, менин оюмча. Кыйын татаал бизнес да, бул шайлоо бизнеси. Мен пиарчылардын эмес, саясатчылардын позициясын айтып атам да. Анткени сен айткандай чын эле 2013 жылы бир киши мисалы $1 миллион чыгарган эле учурлар болот да. Биз аларды мындай өзүбүз билбесек да, кандайдыр бир ушактар, имиштер бизге келип атты да. Анан кийин Кыргызстанда негизи ушактар, имиштер көп учурда мындай так маалымат болуп калат да. Ооба, эми биздин кээде тиги журналистикадан дагы мындай тагыраак маалымат ошактан чыгып калышы мүмкүн да. Биз журналисттер билбеген. Бирок ошондой маалымат келип атты. Анан албетте утулган партиялар утулушту, алар деген кадимкидей жанагы бизнеске инвестиция болгондой эле өздөрүнүн тиги кошкон акчасын жоготушту. Бирок жанагы 2013 жылы айтып атпайсыңбы, аябай көп акча жумшалды депчи. Биз ошонун бир кандайдыр кесепеттерин өзүбүз да көрүп калдык, анткени миллиондогон акчаны жумшаган биздин саясатчылар өкмөткө, жогорку кеңешке кирер менен ошол миллиондогон акчаны тиги биздин эле тиги жарандардын чөнтөгүнө колун салып эле бюджеттен ошол акчаны чыгаранга аракет кылышты да. Анткени 2010-2011 жылы жанагы биз байкагандай эле коррупциянын жанагы ар кандай тиги ситуацияларын көрүп калдык да, ошого күбө болдук. Бирок чын эле менин оюмча 2010 жыл бул деген аябай жанакы күчтүү саясий атаандаштыкка күбө болдук. Аябай жанакы политический конкуренция деп коет эмеспи? Ошол биздин ондогон партиялар ар бири мына мен бийликке жетем деген ошондой кандайдыр бир ишеничи болду өзүнө. Ошон үчүн ушунча көп акча жумшалды да. Анткени 2011 жылы байкап көрсөк, президенттик шайлоо болгондо ал жерде жанакы ошол пиар же рекламалоо, саясий агитация, үгүт бүт ошолордун жанакы деңгээли төмөнүрөөк болду да. Анткени ал жерде бир гана лидер болбосо, эми жок дегенде 2-3 лидердин арасынан тандап калдык да. Ошон үчүн кичине башкача болуп калды. Чын эле ошол жерде жанакы ошол жылы оппозициядагы Ата журт партиясы мисалы биринчи орунду ээледи, тиги шайлоодо. Андай мисалы жыйынтыкты көп эле кишилер күтө берген эмес да. Бул деген кандайдыр бир баарыбызга чоң сюрприз болду. Букмекердик контораларга барып ставкаларды койгондор деле болбоду. Эми Кыргызстанда бул шайлоо чынында бир өзүнчө шоу, бизнес, бир өзүнчө бир уникалдуу нерседей сезилип келет. Эки нерсени байкап атам да. Биринчиден шайлоочулар жалпы эл алданбай калды. Эми бир топ эле алдандык. Эми ойлойм ушул шайлоодо көп эле алданбайбыз. Үйрөнүп калдык да. Анан кийин саясатчылар да алданышпайт да. Аларга саясатчыларга келип мындай кандайдыр бир мындай кооз, бир концепцияларды мындай түшүндүрүп, мына ушул пиар деп айтсаң, ага ишенишпейт алар делечи. Биз деген биздин саясатчылар акча жумшаганда тиги кандайдыр бир бул кадимкидей эле инвестиция катары ошону кабыл алышат да. Мына эгерде мейли мен $1 миллион болобу канча бир чоң акча жумшайм, бирок ошонун артынан мага эмне келет депчи. Демек азыр пиарщиктер үчүн деле кыйын экен да, кандайдыр бир стратегия ойлоп табып, ал ошол саясатчылардын көңүлүн табуу. Албетте бул жерде жанакы саясатчылардын ошо деңгээли өсүп, алардын талаптарынын деңгээли өсүп, ошол бул деген кандайдыр бир жанакы кесипкөй, күчтүү пиарчылардын ошол
пайда болушуна бир жакшы мындай чөйрө түзүп атат да. Албетте жумушубуз кыйыныраак болот, бирок ошол учурда кызыктуураак болот. Анан кийин ушундай чөйрөдө болсо, жана чыныгы бир профессионалдар, адистер пайда болот да. Дагы бир кызык нерсе да, мисалы үчүн ошол негизи эле шайлоо алдында болобу, негизи бул нерсе шайлоо алдында көбүрөөк байкалат да. Саясатчылардын ошол журналисттерди, коомдогу бир активдүү өкүлдөрдү чакырып мындай чай берүү деген көрүнүшү бул Кыргызстанда көндүм адат нерсе да. Бул ушул аркылуу канчалык ошол саясатчылар мындай лоялдуулукту сатып ала алышат? Эми баягы бул эгер муну мындай сатып алуу дебесек дагы лоялдуулукту ала алабы ушуну менен? Эң мындай чоң чечимдер журналисттер деңгээлинде эмес, редакторлордун деңгээлинде же болбосо тиги ошол жана медианын тиги кожоюндордун деңгээлинде чечилет да. Бирок мен ойлойм да, жакшы пиарщик негизи журналисттер менен шайлоо алдында чайга чакырып эмес, негизи эле мындай дос катары, мындай бул күн сайын кандай десем бир калыптануучу нерсе да. Биз күн сайын журналисттер менен жакшы мамилени түзүшүбүз керек. Анткени деген журналисттердин, пиарщиктердин эң эле алгачкы жана клиент деп коелучу, эң көп иштеген кишилер булар журналисттер да. Анан кийин эми күндө чайга чыгыра бергенде деле бул деле мисалы бюджетке чоң мындай бир нагрузка берет да. Ошон үчүн кыйындай жакшы күчтүү пиарщик деген бул деген кандай десем журналисттер менен достук түзгөндү билиш керек да. Же чай аркылуу мамиле гана эмес, кадимкидей эле мындай бир ушундай бир достук, бир мындай катташ мамиле түзүш керек да. Акча төлөбөсөң журналисттер эч нерсе жазбайт деген пиар адистерди мен айымдар акчалууларды гана сүйөт деген мырзаларга салыштырам. Азим Азимов ушул эле сөздү улайда, кыргызстандык саясатчылар өзүнүн имиджин такой кармоого, такай колдоого мисалы үчүн канчалык каражат бөлүшөт? Же бул баягы эле биздики чукул эле ушул шайлоонун алдында көбүрөөк аракеттер байкалып, анан шайлоодон кийин басаңдап калабы? Мисалы үчүн буга чейин ушундай эле болчу да. Мисалы үчүн партиялар шайлоо алдында өтө активдешет да, андан кийин ал партия жөнүндө мындай сөз деле угулбай калат. Саясатчылар шайлоого 2-3 жыл калганда өздөрүнүн тиги областтарына барып калышат, жана комшу айылдарына барып, ар бир айылга мисалы боз үй таратышат экен да. Тиги биздин мисалы элде жакшылык болот, кырсык болот, анан кийин ошол учурда мындай биз эл чогулуп ошол тиги кээде боз үй керек болуп калат деп, ушул боз үй силердин айылдын боз үйү болсун деп, ушундай сыяктуу чыгып калышат да мисалы саясатчылар. Кээ бирлери болсо барып футбол матчын уюштурушат, же болбосо мектептерге стипендия беришет экен. Улам элге көрүнүп туруш керек. Андан кийин өзүбүз эле көрүп атпайбызбы? Мурда мисалы тиги жанакы теледен бир 10 чакты саясатчыны көрсөтсө, анткени алар бийликте болчу. Азыр болсо биздин 120 депутатыбыз бар, жана коалициядан түзүлгөн өкмөтүбүз бар. Мисалы жанакы маалыматтык каражаттарга жулунган адамдар аябай көп да. Анын ар бирин мисалы журналисттер көрсөтө беришпейт. Ошон үчүн ар бир жанакы өзүнүн бир кандайдыр амбициясы болгон саясатчы өзүнө бир кандайдыр бир элдин назарында болгусу келет да, иш кылса. Чай ичүү маданияты да шундан улам келип чыкса керек балким. Эми журналисттер менен жакын мамиледе болсо анан чыгуу мүмкүнчүлүктөрү да көбүрөөк болот да. Менимче кыргызстандык пиарщиктер үчүн оңой эмес болуш керек да. Себеби мисалы үчүн билимди баягы эми бул Кыргызстанда пиар боюнча өзүндө жазылган китептер жок да. Билимди мисалы үчүн ошол эле батыштын же болбосо макул айталы Россиянын модельдери менен алышат. Бирок келип бул биздеги пиар көбүрөөк баягы элдин менталитетине жараша болот экен да. Ошол эле саясатчылардын боз үй бергени, чай ичүүсү жана башкасы. Демек пиарщиктер үчүн кыйын эле болсо керек. Бул кыйын Адаптация болуу, мындай мен оюмча туура бир нерсени теманы көтөрүп кеттиң. Биз деген айтып атпайбызбы, биз Россиянын же айталы Америка же Европанын модельдерин турайбыз депчи. Бирок биз туруп айтпайбызбы? Биз деген мисалы биздин көп эле пиарщиктер китептерди Америкада, Европада, Россияда жазылган китептерди биз окубайбыз. Биз деген өз акыл жеткендей эле өзүбүздүн жанакы Кыргызстандын чөйрөсүндө мындай кандай десем бир ушул түптөлгөн бир маданияттын ичинде эле иштей беребиз да. Негизи биз деген өзүбүз окуп карашыбыз керек. Жанакы медиа иликтөөлөр кандай жүрөт, ар кандай технологиялар кантип ишке ашырылат депчи. Анткени биз деген эми биздин бүгүнкү пиарщиктердин эми бир тобу көбүнчө эле негизи бул деген кечээки журналисттер. Анан кийин бул биздин жана ошол пиарщиктердин жанакы эмеси, ой жүгүртүүсү ошол журналисттин позициясынан болуп калып атат да. Негизи болсо пиарщиктер атайын өздөрү университетте барып окуш керек. Толтура китеп бар, кандайдыр маалыматтык материалдар жазылган да. Биз ошолорго көңүл бурбай атабыз да. Демек жаңы баягы пиар модельдерди көчүрүп келүү деген нерсе жөнүндө сөз болуп атат да. Жаңы технологияларды, мисалы биз деген ошо айтып кеткендей эле биз компьютердик программаларды колдонбойбуз, элдин кандайдыр бир эмесин бизге мамилесин ошол аркылуу иликтебейбиз мисалычы. Биз мындай өзүбүз түшүнгөндөй эле кыла беребиз да. Негизи бул эмеге негизи ушул кесипке 100 жыл бар. Ошол 100 жылдын ичинде мисалы тиги 40-жылы кандай технологиялар колдонулса, ошол эле технологиялар колдонулат. Бирок ошол эле учурда
жаңы технологиялар пайда болуп атат да, заманбап технологиялар. Ошонун артына калбашыбыз керек. Мына азыр деле бирок бизде байкалып атат, мисалы үчүн баягы Обаманын жеңиши көбүн учурда баягы Twitter менен Facebook болду деп айтылбады эле. Азыр деле мисалы үчүн ошол Facebook'ту, Twitter'ди ошол социалдык түйүндөрдү активдүү колдонгон бизде саясатчылар көбүйлөп калбады. Ушул алдыдагы шайлоодо социалдык медианын ролу канчалык болушу мүмкүн? Ну, мен ойлойм, социалдык медианын ролу менимче кандайдыр бир рол ойношу мүмкүн. Бирок салыштырып көрсөк, ошол социалдык медианын колдонуучулардын, керектүүчүлөрдүн немеси саны төмөн эле да. Бир концерт уюштурсак, ошончо бир ай жасай турган кандай бир элдин санын ошол жерден алсак болот да, социалдык медиага кирип отурбайчы. Пиар лидерлик бул калың капчыктын эмес, креатив жана ишенимдүү идеялардын эсебинен лидерлик кылуу. Скрипников. Эми бирок Кыргызстандагы шайлоолор жөнүндө айтканда, менимче бул ошол пиар компанияга коротулган акча эле жөнүндө эмес, эң негизги дагы бир эки факторду менимче эске алуу керек да. Бул биринчиси административдик ресурс, экинчиси жана добуштарды сатып алуу аракети. Кээ бир партиялар болобу, саясатчылар болобу, биз буга чейинки практика көрсөткөндөй, эч кандай деле ушундай пиарга эч күч жумшабай эле шайлоо алдында добуштарды сатып алуу же болбосо ошол бийликке жакын партиялар деле ошол пиарга көп убактысын дагы каражатын да коротпой эле административдик ресурска көбүрөөк ыктоо деген нерсе бар да. Ооба. Эми административдик ресурс бул деген дайыма болгон нерсе, бул келечекте да болот деп ойлойм. Анан кийин эми бийликте турган партиялар албетте булар деген жана шайлоого башка партияларга, өзгөчө оппозициялык партияларга караганда азыраак каражат жумшашат. Анткени эки себеп бар. Бир жагынан булар бийликте болгондон кийин элдин колдоосу күчтүүрөөк болушу мүмкүн. Ошондуктан булар деген анчалык өздөрүнүн аттарын чыгарыш үчүн же имидж түзүү үчүн анчалык деле мисалы акча болобу же күч жумшабай эле койсо болот бир жагынан. Экинчи анан жана сен айтып кеткендей, бийликте турган саясатчылардын, партиялардын административдик ресурска доо эмеси бар, жетиштиги бар да. Бул биз деген адаттагыдай эле жанагы врачтар менен журналисттерди, врачтар менен мугалимдерди жана башка бюджетниктерди жалдоо эмес тиги шайлоо процессинде. Андан тышкары мисалы өкмөткө, бийликке көз каранды медиа бар, телеканалдар, гезиттер, интернет сайттар. Ошол жерге дагы булар деген бекер чыгышат, же жөн эле чыгышат да, анткени көрүп атабыз. Бир топ эле оппозициялык мисалы саясатчыларды телевидениеден вообще көрсөтүшпөйт. Бул деген аларга жөн эле мындай жаңылыкка чыгуу эле бул деген мындай чоң нерсе болуп калат да. Кымбатка туруп калат. Кымбатка турганда дагы көбү мисалы акча берсе да чыга албайт атпайбы, анткени көп эле мындай команда берилет. Ушул бир 5 кишини чыгарбайсыңар. Калган оппозицияны чыгарып бергиле, могу 5 киши такыр чыкпаш керек депчи. Анан кийин ошон үчүн байкап атабыз да, ошол көп эле саясатчылар өздөрүнүн медиасын негиздеп атышат. Эң оңой нерсе албетте бул интернет сайт, кээ бирлери болсо барып жанакы кандайдыр бир аймактык кичинекей чакан өздөрүнүн да телеканалдарын ачып атышат да мисалы. Бийлигин кармап калгысы келген өкмөт пропаганданы тандайт. Өз ишинин туура жана түшүнүктүү болушун каалаган өкмөт пиарды колдонот. Фрэнк Джеффкинс 2015-жылкы ушул шайлоодо кыргызстандык пиарщиктер орточо эсеп менен мындай канчалык пайда табышы мүмкүн? Негизи эле бул кызматтын орточо акысы кандай бааланат? Негизи бул бир мындай рыноктун мыйзамдарына салынганбы? Же ким канча берсе ошончо дегенге жарашабы? Мен оюмча ким канча берсе эмес, ким канча сурай алса деп ойлойм да. Анткени деген биз деген мына ушул пиар базары, пиар рыногу жок, бирок пиар рыногу бар деп коелу да. Ошол жерде биз жанакы адис катары өзүбүздүн дагы баабызды дагы баалуулуубузду да билишибиз керек да. Мисалы деген канча акча талап кылганыбызга жараша ошончо биз деген результат көрсөтүшүбүз керек да. Ошончолук бир жакшы жыйынтык алып барышыбыз керек. Ошондуктан эми бизде мисалы 15 000 сом алып иштеген пиарщиктер да бар, 15 000 доллар алып иштеген да пиарщиктер бар да. Алардын айырмасы кандай? Эми жана самооценка деп коет эмеспи? Ошол 15 000 доллар алган пиарщик иш кылса барып ошол саясатчыга түшүндүрүп тур да. Бир кандайдыр бир кадимкидей эле саясатчылар убада бергендей алда бир ушундай убада берип, өзүнө ошондой бир айлык алып тур да. Ошону биз түшүнүшүбүз керек да. Биз деген пиарщиктер өздөрүбүздү жанагы кандайдыр бир лидер катары, менеджер катары, ошондой бир мейли ишкер катары өзүбүз ушундай бир алып бере алсак, ошондо дагы ошончолук бир кандайдыр бир айлыкка татыктуу болобуз да, гонорарларгачы. Анткени деген чын эле бул жерде
15.000 сомго да иштесе болот, андан жогору да иштесе болот. Ошон үчүн мен орто мындай кандай деп эсеп айта албайм, анткени бул ар бир ошол пиарщик өзүнүн көз каранды болуп атат да. Эми албетте Кыргызстанда шайлоолордун бизнес катары калыптанып калганы бул жакшыбы же жаманбы деген суроо албетте башка маселе, бирок кандай болгон күндө да бул бизнеске көп тармактар тартылып, бул ошол Кыргызстанда өтүп жаткан шайлоолордон көп кишилер каражат таап калат. Алдыдагы шайлоолордагы да көп каражаттар чачылышы мүмкүн, айгышкан күрөш болушу мүмкүн деп болжонуп жатат. Кандай болсо дагы ушул атаандаштык, саясий атаандаштык кандайдыр бир жаңы бир саясий маданият түптөйт деп ишенип туралы. Чоң рахмат кызыктуу маегиңе. Рахмат.